азыркы рыноктун шартына ылайыктуу даярдалышыбыз керек да. Рыноктун шартына, рынок кандай адамдарды талап кылып атат. Рынок мисалы көбүнчө азыр көрүп атабыз, мисалы интеллектуалдык ресурсту талап кылып атат. Интеллектуалдык ресурстар талап кылынат. Адамдын акыл эси, аң сезими, анын көрөгөчтүгү, анын стратегиясы талап кылып аткан учурлар көп. Биз ошону менен гана башкаларга конкурент болуп, конкурентоспособный болуп, жанагы тандаш жаратып, биз өзүбүздүн жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылып калабыз да. Андан сырткары дагы бир маселе бар, биз мына ишкердикти абдан өнүктүрүшүбүз керек. Мен каалайт элем Кыргызстандагы ар бир жаран ишкер болсо да, анан мындай суроо болушу мүмкүн да, анда баарыбыз ишкер боло турган болсо, ким потребитель болот, ким сатып алуучу болот деп. Ошол эле ишкерлер бири-бири менен партнер болот. Ошол эле ишкер бири-бири менен мамиле жасайт. Андан сырткары биз Кыргызстандын рыногун карап алышыбыз керек да. Биздин жаныбызда мына жок эле дегенде 30 миллиондук Өзбекстан турат, 20 миллиондук Казакстан турат, 140 миллиондук Россия турат Евразиястын составында. Бизде рынок бар да, ошондуктан биз бир эле Кыргызстанды карап алышыбыз керек. Керек болсо Кыргызстан өзүнүн ошол ишкерлик жөндөмдүүлүгү менен, өзүнүн чыгарган продукциясы менен ошол керек болсо мына Евразиястарга эмнеге кирип атабыз, ошолордун рыногуна чыгышыбыз керек болуп атат да. Маселе ушунда. Ошондуктан ар бирибизде жок дегенде бир үйдө бирден адам профессионалдуу түрдө ишкерликке алек болсо, мен ойлойм, бул жумуштун менен камсыз болгону дагы тез чечилет, экономикада да өсүү болуп баштайт, анан адам баласы да өзүнүн ордун таап баштайт да. Эгерде биз баарыбыз биригип туруп эле бир эле президентти же өкмөттү же жогорку кеңешти карай берсек, аны менен жашоо өзгөрүп кетпейт да. Эми алар бул биздин бийлик бутактары боюнча өзүнчө тема, бирок мына жалпы менин азыркы позициям бүгүнкү күндө кантип өзүбүздү жумуш менен камсыз кылабыз, кантип өзүбүзгө иш таап кетебиз. Мамлекет бербесин, макул эч нерсе эмес, бирок ошондо деле жашап өтүп атат да. Кандай кылсак биз өзүбүздү ошол ордубузду таап, айлык алып, үй бүлөбүздү багабыз, маселе ошондо, ошол жөнүндө ойлонушубуз керек болуп атат да. Ошондуктан бул негизги фактор өнүгүүдө өзүңүз да. Өзүңүз, ошол адам баласы өзү. Биз дүйнөлүк системаны, мамлекеттик системаны карап, конституцияны карап, башкаруу системаларын карай беребиз да. Бирок андан да кымбат, маанилүү маселе турат, ошону эч ким көтөрбөй атат да. Бул адамдык факторду көтөрбөй атат да. Адамдар өзү өзгөрүш керек, адамдын аң сезими өзгөрүш керек, адамдын подходу өзгөрүш керек, адамдын тактикасы өзгөрүш керек деген маселени баса белгилебей эле бизде мына постоянно талапты башкалардан көрүп эле туруп алдык да. Вот азыр биз, мен ойлойм, жалпы мына биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн өтө бир маанилүү тема. Биз ар кимибиз ошол мамлекеттик башкаруу системасыны биздин ошол депутаттарды эмес, өзүбүздү бир карап туруп, тактиканы оңдоп, өзүбүздүн азыркы актуалдуу, эмне биз үчүн кымбат, эмне актуалдуу, эмне маанилүү экенин байкап туруп эле аракет кылып баштасак, адамдар жекече ордун таап баштайт, ошонун мамлекеттин маселеси жеңилденет, ошону менен бизде колмо кошкон салымыбыз болот эле да. Ошон үчүн бул жерде адам өзгөрүү жөнүндө сөз маанилүү маселе турат. Мисалы, сиз бизнесменсиз, сиз бир жакшы ишкерсиз деп айтайын. Ишканаңызда адамдарды ишке алдыңыз, адамдар сизди алдап кетти. Же болбосо сизди алдап жакшы иштебей койду. Ал жактан өнүккөн жок, келечегин көрө алган жок. Компанияныз 5 жылда, 2 жылда, 3 жылда банкрот болуп жок болуп кетти. Ким күнөөлүү буга? Мамлекет күнөөлүүбү? Же болбосо буга үчүнчү тарап күнөөлүүбү, же сиздин кызматкер күнөөлүү? Бирок биз ойлойбуз, биздин конкурент жакшы кызматкер менен иштеше албадым, партнерым начар болуп калды, мамлекеттик система начар болду деп мен таптагыр кошулбайт элем. Только өзүңүз гана күнөөлүүсүз. Ошондой сотрудниктерди топтоганыңыз үчүн, ошондой стратегияны тандаганыңыз үчүн, ошондой продукция тандаганыңыз үчүн бул жерде өзүңүз, ошондуктан адам баласы өзү өнүксө, анан бүт нерсе өнүгөт. Бизде баягы бизнесте көбүнчө ишкерликте жүргөндөн кийин мындай салыштырмалуу айтып берип атам да сизге. Мисалы бизде акча болсо бизнеске салабыз да, бирок эч качан адам баласы өзүнө салбайт да. Өзүнүн тарбиясына, профессионалдык деңгээлине, ошол кетип аткан багыты боюнча дополнительный жакшы бир нерселерди үйрөнүү максатында салбай эле, ошол бизнести чоңойтконго салып, жыйынтыгында минуска чыгып калыш жеңил эле маселе болуп калат да. Ошондуктан адамдык өнүгүү, адамдык ресурс калып кетип эле, материалдык ресурстарга үстүнө жүрүп атабыз да. Анан дайыма ошол башкадан талап кылып кандай саясат менен жашайбыз.